Салам, коронавирустун пандемиясынан улам бизди жумуштан үй карантинине кое беришти. Андыктан мен көңүлүңүздөрдү үй шартында тартылган эксперименталдык видеого бурам. Биринчи жаңылык. Бул дем алышта Борбор Азиядагы эки өлкө коронавирустун жайылышын көрсөткөн картага түшүп калды. Казакстанда вирус 9 адамда аныкталып, өлкөдө өзгөчө кырдаал киргизилген. Ал эми Өзбекстандын бийлиги 6 адам коронавирус жуктурганын кабарлады. Экинчи жаңылык. Кыргызстанда азырынча бир да коронавирус жуктуруучу расмий каттала элек. Анткени менен Сооронбай Жээнбековдун жетектөөсү менен Коопсуздук кеңеш дем алыш күндөрү мектеп окуучулары менен студенттерди 3 жумалык карантинге жөнөттү. Ал эми өкмөт бүгүн кинотеатр, компьютердик жана түнкү клубдардын ишине чектөө киргизди. Үчүнчү жаңылык. Соц тармактарда дүкөндөрдөгү чоң кезек күтүүлөр тартылган сүрөт жана видеолор жайыла баштады. Буга байланыштуу өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев жеке өзү дүкөндөрдүн биринде болуп келди. Ал өлкөдө азык-түлүк камы жетиштүү экенин жана кабатыр болууга негиз жоктугун айтты. Ошондой эле Бишкек мэриясы баалардын негизсиз кымбатташына жол бербөө үчүн ири дүкөндөр менен базарларда күн сайын рейд жүргүзүлөөрүн кабарлады.